Медициналык кызматкерлер менен жөнөкөй калк арасындагы мамилелерди жакшыртуу боюнча семинар өткөрүлүп жатат. Семинардын максаты ушу COVID-19 каршы вакцинанын эффективдүүлүгү, сапаты жана калктын ар кандай суроолору келип чыгат эмеспи, ошого карата медициналык кызматкерлердин мындай ишенимдүү жооп берүүсүн жакшыртуу максатында семинар өткөрүлүп жатат. Ошо коммуникация жөнүндө көп нерсени үйрөндүк. Медициналык кызматкер ошо биринчи элдин өзүнөн сурап, эмне себептен ошо эмдөөнү ала албай атышат, кандай бир мындай максаттары бар, кандай түшүнбөстүктөр болуп атат, ошолордун баарын сурап, биринчи өздөрүнөн билип, андан кийин ошол суроолорго туура жооп берип, туура маалымат берип туруп, анан ошол элди ынандыруу боюнча ынандырып, анан ошол киши уже баардыгын билгенден кийин өзү макулдугун берип, анан өзү алып кетет. Анан азыркы учурда эмдөөлөр жүрүп жатат, ковид инфекциясы азыр жок эмес, дагы эле ооругандар бар. Ошол себептен айтып кетет элем, ушундай лекциялар, ушундай семинарлар көп болуп, медициналык кызматкерлердин дагы ошо кандай коммуникация боюнча эмнени билиш керек, кандай бериш керек. Бул эле ковидке менен деле эмес, бул баардык эле любой нерседе, любой ооруда. Мисалы балдардын эмдөөсү бар. Мисалы азыр гепатитке каршы да эмдөөлөр жүрүп атат. Ошол эмдөөлөргө биз чакырсак, көп учурда келбей коюшчу. Азыр болсо ушу медициналык работниктер уже билип калдык да, кандай кылып түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, кандай кылып элдерди ошо эмдөөгө чакырууну.